Ассаламу алейкум достор. Сіздерге аябай сонун жаңылыгыбыз бар. Кудайым буйруса, биз элден элге долбоору, бизде эми ушул Алмаз досубуз ойлонуп COVID-19 дарылоонун жолун тапты. Ал көрсө кадимки эле пайгамбарыбыздын сүннөтү хиджамада экен. Биз шашпай акырынан айтып берип түшүндүргөнгө аракет кылалы. Биздин дарыгерлердин дагы адресине катуу тийбегендей кылып, бул ойго кантип келди, кантип ушуга мээси жетти ушу досумдун дегенди азыр акырынан түшүндүрүп берели. Урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр Кыргызстан оор күндөрдө турабыз. Түтүн болбосо дагы 3 түтүндө бирден киши ооруп атат. Баарыбыз айыктыруу үчүн, ушул отту басуу үчүн жүгүрүп жүрөбүз. Баардык медицина кызматкерлери толук мобилизация болуп, адам өмүрүн сактап калууга аракет кылып атат. Анын ичинде биз дагы ыктыярдуу медиктер, баарыбыз кыскасы колдон келген жардамды берип, ушул оорудан айыгып алалы деп атабыз. Ошонун арасында биздин Алмаз досубуз ушул ковид менен күрөшүүдө муну кантип жеңиш керек, бул вирустун дарысы эмне деген суроолор менен өзү аябай алектенди. Анткени жакында арада ооруп аткан болчу. Акыры жакшы жыйынтыктар чыга баштады. Аны өзүбүздөн угалы. Ушу Алмаздан уккандан кийин биз ишенип тургандай, ушул жол биздин ушу ковид тартына бир даба боло турган жол болуп атат. Алмаздан да кел. Канча киши эметкен айтып? Акыркы бир жуманын ичинде 20дан аш кишиге эксперимент жасадык. Кудай жалга баары ийгиликтүү ишке ашты. Şu öpkösүнөн 50% чейин жабыркагандар, эки өпкөсү двусторонний пневмония болгон, кадимкидей рентгенден түшкөн снимага сүрөтү бар кишилер бир жуманын ичинде айыгып баштагандан кийин биз ушул методду эртерээк ишке ашырып, эртерээк элдин камын жеп, эртерээк мекендештерибизди, замандаштарыбызды айыктырып калалы деген ниетте ушул тасманы жайылталы деп атабыз. Туурабы? Алмаз сен өзүң айтпай кантип ушуга мээң жетти досум. Салам алейкум, урматтуу достор, туугандар. Кудай буйруса, Аллахтын кудурети менен ошо пайгамбарыбыз колдонуп келген ушул сүннөт менен хижама экенин ойго келип калды. Ойдун келип калышынын себепкерлерин айтып берейин биринчиден. Өткөндө баягы биз достор менен элден элге таратып жүргөндө, анан баарыбыз эле көчөдө жүрдүк. Досторубуз четинен ооруп баштады. Ошо Тынчтык мырза да ооруду, үйүндө 10 күндөн ашык жатты. Берки досторубуз да ооруду, баары эле ооруду да четинен. Анан ошол маалда мен жөн эле башым ооруган, мындай кыскача айтканда, башым ооруду, ичим ооруду. Анан мен обычно эле баягы давлением көтөрүлүп атат го, бирдеме болуп калганго деп эле барып хижама кылып койгом. Хижама кылдырып эле ошо ойдон баягы мен жакшы болуп жүрдүм, анан өзүмдө вопрос суроо пайда болду. Эмнеге кичинекей балдар оорубайт? Эмнеге мен ооруган жокмун ошол маалда? Анан эмнеге антитела помогает деген суроо пайда болгон. Анан ушул вопростун алкагында ойлонуп жүрөдүм. Анан өткөндө атам катуу болуп 38 градустан 38ден температурасы түшпөй 2 күн ооруганда мен врачтардын баары менен бир 7-8 врач менен көрүштүм ошол күндөрү. Чуркап, алардын жазып берген дарыларына карасам, баары эле тромбту создавать этпеген дарыларды беришти да. Анан мен сурадым, антибиотик жокпу, эмнеге антибиотик сайбайсың деп сурасам, бирөөсү айтты, бул антибиотик иммунитетти түшүрөт. Иммунитет түшүргөндө бул вирус менен күрөшө албай калабыз депчи. Бул вирус деген ошол дарысы табылбаган үчүн ошон антибиотик сайбай атабыз, эптеп иммунитет өзү күрөшүш керек депчи. Анан вирус кантип чыгарат десем, ошол эле тер деген жол менен, ишилип туалетке барган жол менен ишилип чыгарышыбыз керек деди. Анан бул ошо мындай мен кыскача жалпак тил менен түшүнгөнүм боюнча мындай экен да. Вирус организмге киргенде канды жейт, анан ал канды болсо баягы кайта өзүнөн чыгарганда мертвый кан болуп чыгып калат экен да, мен түшүнгөн. Анан ошолор кандар келип өпкөнүн астында тромб болуп создаваться этип, анан кислород жетпей калат экен өпкөгөчү, анан пневмония пайда болуп баштайт экен. Анан доктурлар менен сүйлөшүп отуруп ошол жерден ойго келди. Эптеп жана тромбту чыгарыш керекпи десем, ооба дейт. Мен өзүм 2008 жылдан бери хижаманы колдонуп келем да, 3 айда 4 айда бир профилактика кылып. Анан мен ошол жерден
өзүм абдан сүйүнүп кеттим. Значит, кан айлануу системасы жакшы болсо эле адам оорубайт экен да бул коронавирус менен деп. Анан деле ошол себепкерден болуп мен биринчи кошунан катуу ооруп аткан 48% пораженный аны эме кылдык. Аны алып бардым, уже 15 күндөн бери катуу ооруп аткан. Ошентип көптөгөн 20дан ашык киши менен эксперимент кылдык. Кудай буйрса баары жакшы айыкты. Бүгүн болсо мына акыры бирөөнү сурандык, ошол ооруп аткан 50% пораженный болуп калыптыр, двухсторонний пневмония болупчу. Аныкы бүгүн таптаза чыкты. КТдан өтүп келди. Анан ошон үчүн биз силерге баягы жарыялап коелу деп чечтик. Кудай буйрса бул эң ошол пневмонияларга могу жерден 2 точкадан эле хижама алып жүргөндөр билет, могу 2 точкадан алып койсун. Анан 10 күн ичинде 3 жолу хижама кылса эле Кудай буйрса адам айыгып кетип атат да. Анан ортодон дагы бул кандын айлануу системасын оңдош үчүн жигит достор, имбирден көбүрөөк ичкиле 2 литр, 3 литр сууга имбирди аралаштырып эле иче бергиле. Сахарды токтоткула, вареньяны токтотуп койгула. Канды коюлтпаш керек экен да. Жана чуркагыла, чуркап турсаңар эле, анан хижама кылсаңар эле, хижама жа тромб чыгып кетет. Чыгып кеткен эле баягы эски өлүк кандар чыгат. Тромб хижама кылганда, чаны баягы хижама кылдырып жүргөндөр түшүнөт. Бул болсо жанагы өлүп калган кан организмде айлана берет жөн элечи, груз болуп. Ошо хижама тартканда өлүк жакшы кандар катуу айланып, бул чыкпайт. Никогда жакшы кан хижамадан чыкпайт. Именно өлүк кан чыгат. Мындай айтканда, жөн эле мертвый кан, груз лишний. Ошолор кийин барып тромб создавать этет да. Анан ошолор чыгып кеткенден жаңы кан өзү организм жеп аткан тамактарыбыз, витаминдерибиз жаңы канды ошо жакшы мындай жаңы канды пайда кылат дагы. Анан ошентип эле Кудай буйрса организм жеңип чыгат экен. Бул өтө деле коркунучтуу оору эмес экен. Паникага алдырбагыла достор. Баары жакшы болот. Кудай буйрса 20 кишиден Кудай буйрса баары жакшы тегиз айыгып барат. Ичен таза айыккандар да бар, ошо кыска мөөнөттүн ичинен. Күнүгө өлүм життим көп болуп кеткен үчүн биз баягы экстренно кайрылганга туура көрдүк. Мен Алмаз досумду кошумчалап коеюн. Мына акыркы 3 күндөн бери бизден бир жакшы тааныштарыбызды аябай эки бүктөлүп, жөтөлүп, температурасы 38-39тан түшпөй аткан жакындарыбызды алып бардык эле. Баары бүгүн сергип, жакшы болуп, тынчуктап, температуралар калыбына келип, жөтөлдөрү токтоп, тамашалашып, биз менен сүйлөшүп, кадимкидей жакшы абалга келип калды да. Ошон үчүн бул жерде эң башкысы баягы бул эмне болгон медицина, хижама деген эмне, аны каяктан алат, кайсы канды кантип чыгарат, кантип сыгат, тешеби, кесеби деп отурбай, эң башкысы ишенич менен ушул традициялык медицинадан народный медицинага, пайгамбардын медицинасына өтүп, бири-бирибизди сактап калыш керек. Биз ушун үчүн кайрылып атабыз. Баарыңыздарды сакайып кетүүгө, сак болууга чакырам. Эртең бул медиктер менен сүйлөштүк, 6-7 медиктерге, аларга да түшүндүрдүк, алар дагы сүйүнүп кетишти, түшүнгөндөр болду да. Туура айтасыңар, хижамадан чыгат, бул хижаманы биз деле колдонуп келебиз деп медиктер дагы колдонушат экен. Аларга түшүндүрсөк, алар дагы сүйүнүп кетти. Эмнеге биз ушул ойго келген жокпуз депчи. Анан Кудай буйрса эртең алар дагы баягы ошо кардиологдор дагы ошол күрөшүп жаткан белгилүү докторлор дагы эртеңки күнү биз менен чогуу видео обращенияга чыкмай болушту. Кудайым буйрса достор, жалпы хижама жасаган биздин байкелер, дижелерди жардамга чакырабыз. Кыргызыма жардамга келиңиздер. Анан хижама кылып жүргөн адамдар, Кудай деп жүргөн адамдар, Кудайым буйрса сиздердин жардамыңыздар менен ушул оорууну жеңебиздигин ишендибиз. Анан достор, кимде ким көргөн болсо барды бөлүшүп коюңуздар. Башкалар дагы көрсүн, алар дагы бөлүшсүн. Биз Кыргызыбызды, Кыргызстаныбызды биргеликте бир күч менен жеңбесек болбойт ооруну. Дүйнөлүк окумуштуулар изилдеп жаткандай, бул COVID-19 деген вирус бул канда жүрүүчү, адамдын кайсыл точкасы жабыркаган болсо ошол жерге барып тромб пайда кылуучу оору экен. Бирөөлөр өпкөдөн кармайт экен, бирөө жүрөктөн кармайт экен, бирөө бөйрөктөн кармайт экен, бирөө кишечниктен кармайт экен. Кыскасы ушул кандын составында жүргөн вирусту ушу өлүк кандар менен алуу бүгүнкү күндүн жетишкендиги болуп турат. Бизге ишениңиздер, анткени биздин колубуздан айыгып атышат. Чоң рахмат. Аллахым шифа берсин баарыңарга.
ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып эле баягы айыгып кеткиле барыңар. Чоң рахмат.